Салам достор, бүгүн кайрадан адамдар жана алардын денелери жөнүндө кызыктуу фактыларды угабыз. Кызарганда ичиңиз сиз менен кызарып кетет. Адам денесинде кеминде 700 ферменттер иштейт. Адамдар аң сезимдүү, чалкасынан уктаган жалгыз жандык болуп эсептелинет. Орточо эсеп менен 4 жаштагы бала күнүнө 12.000 сөз сүйлөйт жана 100гө жакын суроо берет. Коалаларда уникалдуу манжа издери да бар. Бактериялардын бардык түрлөрүнүн 1% гана адамда ооруну пайда кылат экен. Планетанын бардык адамдары капталы 1500 метр кубка ыңгайлуу салынышы мүмкүн. Киндиктин илимий аты умбиликус. Тиш бул адамдын денесинин өзүн өзү айыктырууга жөндөмсүз бир гана бөлүгү болуп эсептелинет экен. Адамдын уйкуга кетишине орточо убакыт 7 мүнөт. Оң кол адамдар тамагынын көпчүлүгүн жаактын оң жагында, тескерисинче сол колу сол жагында чайнашат экен. Дүйнөдө 7% гана сологой адамдар бар экен. Алма менен банандын жыты арыктоого жардам берет экен. Өмүр бою адам орто эсеп менен 800.000 чакырымга чейин чач өстүрөт экен. Кулактарын кыймылдата алган адамдардын арасында бир кулактын 1/3 гана кыймылдай алат. Орточо адам өмүр бою 8 кичинекей жөөргөмүштү жутат. Адам денесинде жашаган бактериялардын жалпы салмагы 2 килограммды түзөт экен. Денедеги бардык кальцийдин 99% тиштерде болот экен. Адамдын эриндери манжалардын учуна караганда 100 эсе сезгич. Чыныгы өбүшү жүрөктүн кагышын 1 мүнөттө 100 же андан көп ирет көтөрөт. Бир тараптагы чайноочу булчуңдардын абсолюттук күчү 195 килограммды түзөт экен. Мына достор, бүгүн дагы кызыктуу фактыларды уктук. Кийинки угушканча сак саламатта калыңыздар.